посетитель. О, это все ваше, да? Слушайте, это все ваше, да? Вот видите, насколько Oriflame, это же Oriflame вместе, да? Какая команда классная. Сразу же первый вопрос. Когда вы приедете к нам оплачивать? Мы же ждем вас. Не знаю. Не знаете? У нас есть охрана, нет? Ладно, нет. Продолжим. Как у нас дела еще? Одессис. Вы летали недавно. У вас очень много полетов. Я вам завидую конкретно и по белому. Да, вот белый фон выбрали. Кто это поставил? Аселя, не бери больше денег с Oriflame, пожалуйста. Ладно, шучу. Эджи, как у вас дела? Расскажите, пожалуйста, немного. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жерлештер. Бүгүнкү выступать эткен спикерлерден кийин сүйлөшүш кыйыныраак. Бүт эле традиционный бизнестен бизнесмендер бар. Мен, оказывается, кыйынчылык көрүп атырмын. Серьезно? Ну, давайте начнем с того, что сетевой маркетинг, сетевой бизнес – это в первую очередь продажа, предложения, и нужно общаться, это общение. Вы настолько светлый, лучезарный человек, что вам, конечно, это все легко дается. Я, возможно, если пойду, буду пытаться пропихнуть, да, это именно так и делается, давайте не будем скрывать, пропихивать товар, тогда мне не поверят, вам поверят, потому что вы знаете свое дело. И именно поэтому вопросы такие. По-любому же в жизни хотя бы 1-2 человека были, которые вам как-то резко ответили, когда вы им рассказывали про какой классный Oriflame. Вы можете рассказать диалоги и какие такие случаи были у вас в жизни? Только один человек, не один. Да, их много, я просто постарался поменьше, чтобы не обидеть ваши чувства. Сен жетчи көрөбүз. Рахмат, хорошо, классно. Сен жетерчи көчү ошентип айтышат. Тут азыр көп эле сетевиктер отурат, башка компаниялар кирип отурат. Сетевиктерге, естественно, ошондой жооп беришет да, туурабы? Биринчи сен жет көрөбүз. Или там обязательно продукцияга тоже каршылар болот. Эми азыр убакыт аз. Мен просто про фиаско айтып берейин. Да, давайте тогда об этом. Мен 2006-жылы келдим Москвага. 2098 жылы операция болдум. 2003 жылы майда операция болдум. Кайра эле 4 ай 10 күндөн кийин дагы операция болдум. Дагы 1 айдан кийин баламды жоготтум. Баланы жоготкондон кийин турмушум бузулду. Акча жок, бала жок, семья жок, ден соолук да жок. Сиз жашыңыз фиаско болуп кетти. Врачтар времени мало. Извините, я обязан так комментировать, а вы, да, извините. Нет, мне жалко стало вас, честно, мне очень жалко стало, пожалуйста. Мне жалко сейчас, потому что это удар судьбы был жакшы эмес экен да. Кудайдын ошол мен жаш кезде ушундай бергенине мен сүйүнөм, ыраазы болом. Себеби биз выбирать этпейбиз мындай нерселерди. Москвага, анан после ошончо нерседен кийин мага туулуп өскөн жердин климаты жакпай калды. Врачтар айтты, климат алмаштыр. Тоого бара албайм, ушуйм. Анан менден 1 ай мурда эжем келген Москвага, биз турган. Ана апам ыйлап отуруп жөнөттү Москвага. Москва баардык эле мигранттардай акча табыш үчүн эмес. Ден соолугума подходящий климат издеп келдим. Келгендин эртеси күнү жумуш чыкты, частный магазинде продавец болуп иштедим. 1 күн иштегенден кийин хозяин грузин, аялы русская болчу. 1 күн иштегенден кийин эле жактырышты дагы, полностью магазинди мага өткөрүп койду. Ошол убакта выход 300 рубль болчу. 2 кыз иштейт эле, мен 3-чү кылып алышты дагы, бирок 2 кыздын үстүнөн коюп коюшту. 2 кызга 300дөн төлөйт, мага 500дөн төлөйт. Кыздар айтпайт, потому что в основном приход, расход бардыгын мен жасап берип аттым магазинден.
ошентип 1,5 ай ошентип иштедим. Себеби 16-17 сааттан иштейт элем. 1,5 ай иштегенден кийин скорый менен больницага чыктым. Больницага барганда кыргыз паспорт менен 3 күн бесплатно карайбыз, потом платно берет. Анан ойлодум дагы, нет, мага назначение жазып бергиле, я буду амбулаторно лечиться дедим дагы, чытып калдым. Мен үйгө келип жатып алып аябай ойлодум да. И еще Москвага апам ыйлап сыктап жөнөтүп атканда еще мен эч кимден акча сурабадым, эч кимге эметпедим. Бишкекке кетип калдым да, Бишкектен чөнтөгүмдө акчам жок. Поездга бардым дагы, Бишкек Москвага. Проводниктер менен сүйлөштүм дагы. Зайчик болуп келдим. Бабы, зайчик болуп келдим. Вот, анан келип иштеп баштадым. Скорый менен больницага бардым. Анан чыктым, үйгө келдим. Амбулаторно лечилась. Эжем, бир тууган эжем кет үйгө дейт. Мен барсам климат жакпайт. Ойлондум. Анан я искал работу. Издеп жеңил иш каратып, 4 жашар кызга нянька болуп ишке кирдим. С проживанием бесплатно. $400 төлөйт. Кусок мыңга сатып алдыртпайт. Бизнесмен аял. Өзү ошол жерден ден соолугумду восстанавливать эттим. Биринчи $400 айлыгымды апамга салдым. Өзүм кичинекей каршымда алып туруп. Андан кийин калган кийинки акчаларымдын бардыгын чогулттум дагы. Мен ден соолугум ушундай болгон болсо деп туруп, российский гражданство алдым. Российский паспортка документ тапшырдым. Документ тапшыргандан кийин ошол 4 ай кызды баккандан кийин кыздын бабушкасы келип дагы мен бошоп калдым. Анан ал убакта Черкизовский рынок бар эле, ошол Черкизовский рынокто продавец болуп иштедим. Бир аз эле иштедим, көп иштей албадым, себеби ден соолук сабый. Паспортум колго тийгенге чейин ар жерде жумуштарда иштедим. 3 ай иштедим, 8 айга чейин иштебей жаткан күндөр болду. Үйдөгүлөр менден акча сураган жок. Үйдөгүлөргө апам аябай ыраазымын, себеби менден акча сурабастан кызымды багышты, качты. Паспорт алдым, паспорт алгандан кийин наемный работаларда иштеп жүрдүм. Черкизовский рынокто иштедим, холодный цехте, горячий цехте повар болуп иштедим. Менин мечтам мындай эле да, паспорт алгандан кийин бюджетный организацияга ишке кирем дагы. Эми паспорт алганга чейин деле несколько раз медперсоналдарды кыйнадым, беспокоить эттим. Паспорт алгандан кийин деле да, сетевой компанияга келгенге чейин где-то 5-6 раз медперсоналдарды, скорыйдын сотрудниктерин оораклап элем. Анан 5-6 жолу больницага жаткам. Жанагы выпискада целый букет диагнозов. Иттердин баары жабышкан. Бронхит, гепатит, панкреатит, гастрит, кыскасы бардыгы. Оказывается, ошонун бардыгы мышление деле болуп экен да. Анан сетевой компанияда иштеш керек деп издейм да. Сетевой компанияларды изучать этем да. 2 сетевой компанияга бардым, экөөнүн тең провал болду. Себеби дегенде мен изучать этпей бардым. После этого я очень тщательно стала изучать сетевую индустрияны. Себеби дегенде менде ден соолук жок. Ошол сетевой индустрияларды изилдеп жүрүп, анан таптакыр бул компания оюма келбейт эле. Эми мен муну менен өзүм компаниямды реклама кылбайм. Артымеңер өзүңөр көрүп аткан болсоңор, ошол компаниядан өзүңөрдү көрүп аткан болсоңор, ошол компанияга ишенип аткан болсоңор, сетевой компанияда иштегендер иштегиле. Преданно сүйүп иштесеңер результат болот экен. Ошентип жүрүп иштеп жүргөн күндөрүмдө сетевойдан издеп жүрөм. Анан 5 жылдыктуу отелге жумушка кирип калдым. Жумушка кирип, горячий цехте повар болуп иштеп жүрдүм. Анан 2 күн, эми 2 неделя завтрак берген поварыбыз отпускага кетип, ошонун ордуна койду. Ночной повар болуп иштейт элем, мен очень хорошо зарабатывала, саатына 130 рубльдан төлөп берет эле. Праздничный күндөрдө күнүнө 2000 рубльдан төлөп берет элем. Наемный работада айылда иштегендер үчүн жакшы эле акча. Ошентип жүрүп, баягы жерде завтракка чыкканда завтрак берем да, гостилер, отелдин конокторун көрөм.
бір күні шеф-повар келді, 180 адамға побольше заготовка қылды. Кімдер екен деп қарасам, Турциядан келген түріктер екен. Беременный аясы жүреді, пожилойлар жүреді, бала жетелегендер жүреді, кішкенекей бала көтергендер жүреді. Анау ошонда мен өзіме вопрос бердім да. А почему не я депчи? А эмне үчүн мен мындай жашоодо жашасам болбойт? Эмнеге болбойт? Анан күндө суранам да, Эй Кудай, ушундай бир 5 жылдыз отельде бир түн өсөм, все включено, завтрак менен депчи. Күндө ошентип суранам, күндө ошону ойлойм, күндө эмне кылам да, это сила притяжения тоже работает. Ошол менен ден соолугум деле бирок баягыдай эле больницага жаттам, баштаттам, ошол эле отельдин ресторанында иштеп жүрүп, обморок чыгып, скорый менен больницага кеткен күндөр да болду. Күндөрдүн биринде анан мага ушул компанияны предлагать этишти. Тоже отказ бердим, потому что мен ойлогон эмесмин да, ушундай нерселер бар экен. Анан үйгө барып алып отуруп алып, анан изучать эттим, эткенден кийин, түшүнгөндөн кийин мен ал жерден өзүмдү көрдүм дагы, ишти баштадым. 7 ай иштегенде биринчи жолку саякатым Португалия мамлекетинин Лиссабон шаары болду. Виза за баардыгы компаниянын эсебинен. Сетевой компанияларда биринчи иштегенде акча жок, аз. Бар болгону бир 300 евро акча алдым жаныма. 300 евро всего лишь за границей кетип атам. Виза компаниядан, перелеты, проживание, питание, вечеринки, все компаниядан. Барып Португалияга барып, океандын үстүнөн айланып барып самолет конуп атат да, мен ийип атам да, потому что мен ысык көлдү, сары желекти көргөн эмесмин. Анан отельге барып киргенден кийин эртеси күнү завтракка чыкканда, Кудай бар экенсиң дедим да. Андай ошондогу эң катуу кризис, эң катуу удар ошол мезгилде болгон, айтып өткөнүм. Андан кийинкилерин удар деп эсептебейм. Себеби дегенде мен мечталарым, кыялдарым орундалып атат. Мен алгачкы кирип дагы жылдырсам Аселя жылдыра берсең. Ушул Португалияда 2011 Португалияга бардым. Мен биринчи банкетим, андан бери банкеттен аябай 20-дан ашык банкетке катыштым, өтө көптөрү заграницада. Жаш кыз сиз белем? Биринчи туруп. Аселя жылдырайт. Вот анан мен ден соолугумду көргөндөн кийин кубанч айтып кеткендей, я могу организовать да. Ошол нерсени көрдүм дагы. Ошол организаторский творчествомду өстүрдүм. Ошол менен Кудайга шүгүр. Бул менин биринчи чоң мероприятияларым болду. Азыр биз менин көргөндөргө 300-400 адам чогулат. Мен жалгыз эмесмин. Менин жардамчыларым бар, менин командам бар, менин группа поддержкам бар. Группамда командамда азыр канча адам бар билбейм. Бирок бул жерге азыр бир мени колдоп келгендер бар. Койсоңор. Билеты есть у всех? Да. Вот мен саякаттарым. Ошол 2011 жылдан бери 10 мамлекетке саякатка бардым. Россиянын бир канча шаарларына бардым. Кече жакында Грозныйга барып келдим. Мага аябай жакты. Грознийда мен бир дагы курсага чыккан эркек көрбөдүм. Анан мен бойдокмун да, анан досторум ушул эметишти да, тамашалашты да, аяш чечен болот окшойт депчи. Чечендердин эркектери бир да аялды карабайт экен. Аялдар аябай сыйлашат экен, баалашат экен. Мага дагы бир жаккан жери чечендердин кыздары оронуп жол салынышпайт экен. Кыз менен келиндин айырмасы ошол экен. Узун кийишет экен, сонун кийишет экен, бирок шаштары жайылып, кыз менен келиндин айырмасы бар экен да. Мен ушул нерселерди Кыргызстандан көргүм келди. Бир дагы правый машина көрбөдүм. Ушунчалык таза шаар экен. Суу ичип алуу тазалыгы дагы таштаганга жалко болуп жүрдүк. Кудай буйрса, бир айдан кийин дагы 20 августта Испаниянын Мадрид шаарына учуп атабыз командам менен. Ошол дальше эмне бар экен? Мен международный компанияда иштейм. Бир убактарда
Москвага келгенде ошол иногда түнү менен ыйлап чыгат болчумун. Неужели мен да адам сыяктуу жашай алат бекем депчи. Мен бизнес жөнүндө мынчалык эмне жөнүндө ойлогон эмесмин. Мен никогда ради денег не работала и сейчас тоже ради денег не работаю. Мен бүгүнкү күндө да ради свободы, ради лучшей, качественной жизни работаю. Конечно, деньги не главное дегенсизден, деньги главное. Элмир эже айткандай, биз акча үчүн эмес, акча биз үчүн иштетүүгө өткөн болсо кандай сонун результат болот. Мен бүгүн бул жерге зал толгон жок, жарымдан аз отурасыңар, бирок молодцы, азаматсыңар себеби дегенде силер изденген адамсыңар. Бүгүнкү күндө менин командам ушул мамлекеттерде. Команданы ошончо топтош деле оңойго турган жок. Ушул мамлекеттерге бизнес ачыш деле оңой болгон эмес. Египетке оңой эле болду. Турцияга бир аз кыйын болду. Турцияда ачыш. Азыркы күндө ушул мамлекеттерде Кыргызстанда уже 2 офис ачылды. Кыйынчылыгы болсо деле кыйынчылыктарды жеңип барып келдим. Бирок качандыр бир убакта бала жоготкондогу, семьям бузулгандагы, ден соолугум жоголгондогу кыйынчылыкка караганда мындай эле да. Ошол дагы бар экен. Бул жерде стрелкалар көзүмдө калыптыр да. Вот мына адамдын көзү. Биринчи кызыл бул тоскоолдук, экинчиси максат. Максатты чоң койгула. Эгерде максатыңар кичине болсо, тоскоолдуктар көрүнө берет. Мисалы үчүн майга аябай көп жазышат да соцтармактарданчы. Анан только не сетевой маркетинг дейт да. Анан мен күлөм да. Сетевой маркетингда сложно, жагы дагы көп, оңой жагы дагы көп. Бирок традиционный бизнесте бүгүнкү биздин бизнесмендердин сүйлөгөндөрүн угуп карап отуруп, мен анчалык акча вложение кыла албайм, кылганым жок. Мен вообще нолдо эчтекем жок болчу, даже ден соолугумда жок болчу. Но сетевой маркетингден өстүм да, если изучать эткен болсоңор, өзүңөр тандаган жаккан сетевой маркетинг тандап иштеп өссөңөр болот. Вот эгерде максатты чоң койгон болсоңор, тоскоолдук көрүнбөйт. Тоскоолдукту менчүрүп постоянно, когда мне тяжело, мен постоянно ушул вопростарды өзүмө дайыма берем. Нол жер планетасындагы адамдардын общий проценты болсо, 60% адамдар работают по найму, 27% на грани бедности, 10% обеспеченный адамдар, анан кийин 3% эле богатый адамдар экен да. Ошол 3% эле богатый адамдарды 100% ала турган болсок, ошонун 10% миллионерлерге, так как байларга наследство калган, 10% булар жанагы окуп, билим алып, ушундай вложение кылып туруп, анан высокооплачиваемый болуп туруп миллионер болгондор, булар кимдер там архитектор да, высокооплачиваемый, который көп акча төлөгөн, там дизайнер, врач, ошондор. Анан калган 80% силер менен бизге окшогон адамдар экен. Мен силерди куттуктайм. Себеби дегенде силерде дагы мүмкүнчүлүк бар миллионер болушка. 80% адам миллионерлер, ошол жөнөкөй адамдар, өздөрүнүн күчү менен, эмгеги менен предприимчивый болушуп, предприимчивый, любой жерден выход таап кеткен болсоңор, сөзсүз ошол миллионерлердин катарына кошулат экенсиңер. Вот, может быть, вам поможет вопрос, постоянно, когда мне трудно, да, мен кыйналганда, когда мен ишим жүрүшпөй атат дегенде, или когда мен зона комфортага кирип кеткенде дагы, мен ушул картинаны карайм. Мен кайсы жериндемин, кайсы жагында элем, каягына өтүп баратам. Плюс или минус, вот это мне очень помогает. Шо? Сфоткайте, да, обязательно. Обязательно. Жардам дайбайм, себеби дегенде мен сетевой компанияга келгенде ушул нерсени түшүндүм. Арифлейм компаниясы просто мен инструмент катары эле колдоном. Мен компания үчүн иштебейм, мен өзүмдүн жашоомду өзгөртүш үчүн, анан адамдарга жардам бериш үчүн иштейм. Мне нечего добавить, кроме вопросов, пожалуйста. Максимум 2 вопроса, если есть такие, либо если нет, то лично можете в холле уже задать наедине. Есть такие? Нет?
Один вопрос есть, пожалуйста. Бақытты күндеріңіз мындай елестете аласыз ба кейінгі телешоуыңызда? Бақыттылық, бақыт деп эмнени айтабыз, бақыт деп мечтат етасыңар да, бір нәрсені мечтат етесіңер. Допустим, қыз менен жігіт үйлөнгөндө, ушунчалык сүйүшкөндөр үйлөнгөндө бақыттуу болушат да. Бул бақыт это временно болот. Дальше что? Дальше что? Ошондой эле нерсе. Мисалы үчүн Москвага көп адам келе албай жүргөндөр деле бар. Азыр Америкага кете албай аткандайчы. Москвага келе албай жүрүштү, Москвага келдим. Мен мисалы Москваны башкача элестетип келгем да. Келип эле ай деп отуруп калдым. Ошого окшогон нерсе. Айлык алгача бактылуусун, эме бакытка кетип атасың да, айлык алганда бактылуусун, это бүттү да. Менде өтө көп бактылуу көзөмөлдөр болду. Кудайга шүгүр, каждый раз койгон максатыма жеткен сайын бактылуумун. Анан кийин, естественно, дагы чоң максат коесуң. Дагы аны аткарып туруп, ошого жеткенде дагы бактылуусуң да. Бакыт деп мен ошону түшүнөм да. Анда менде последний вопрос. Вы сами показывали то, что нужно цели ставить больше, да? Какая ваша самая главная цель? Вот куда вы идете, да, вот куда вы идете? Мен 4 ай 10 күн ичинде 2 операция болгом. Это вторая, третья операция. Третья операция, даже врачи не знаю, оперировали. Мен ошол операцияда жок болуп калышым мүмкүн эле. Менин эң эле чоң максатым, мен кыргыз элиме бир пайда келтирген адам боло алам да. Если пайда келтирген болсом, анда мен бактылуумун. Ваши аплодисменты, господа. Очень достойно. Пожалуйста, выпустите вам. Вы молодцы. Заходите, пожалуйста, проходите, стойте, господа.